Саламатсызбы, сиз Автор ТВ медиасын көрүп баштадыңыз. Мен аты-жөнүм Айжигит Матраимов. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө учурда актуалдуу болуп жаткан Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча маалымат берүүнү туура көрдүк. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасындагы маселеге чекит коюуларына аз калганын белгилеп, Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча маселе кантип чечилгендигин парламентте дагы жабык эшик артында айтып берди. Эмесе мен ушул документтин өзөгүнө өтөйүн. Я. Өчүрбөйсүңбү? Өчүрүлөт да, конечно. Ал эми оппозициялык лидерлер болсо, Кемпир-Абад суу сактагычы Кыргызстанда калышы керек, 1 метр жери берилбеш керек деп жада калса, Кемпир-Абадтын жээгинде курултай өткөрүүгө да жетишти. Чечим боюнча биринчи Кемпир-Абад суу сактагычы жана анын аянты Кыргыз Республикасынын менчигинде калсын деген негизги эң көп сунуш болду. Эми биз Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча азын-улак маалымат берүүнү эп көрдүк. Кемпир-Абад суу сактагычы Ош облусунун Өзгөн районунда Өзбекстан менен болгон чек арада жайгашкан. Өзбекстан аталган объектини Анжиян суу сактагычы деп атайт. Ал эми тарыхчы, картограф Темиркул Ишенгуловдун айтымында, мурда суу сактагычтын ордунда тарыхый шаар болгондуктан аймак географиялык тарыхый аталышынан улам Кемпир-Рават деп аталып калган. Ачык маалымат булактарына таянсак, бул суу сактагыч өзбек тараптын демилгеси менен курулган. 1960-жылдары салынып баштап, 1983-жылдары курулуп бүткөн. Өкмөттүн чек ара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаевдин айтымында, Кыргыз өкмөтү 1973-жылдары суу сактагычтын курулушу үчүн 5731 гектар жерди бөлүп берген. Анын ордуна өзбек тарап компенсация катары 4127 гектар жер берген. Алар Алабука, Аксы, Ноокат, Кадамжай райондорунда жайгашкан. Ошол келишимдерде убадаланган 1600 гектар жер 2021-жылкы сүйлөшүүлөрдө алынган айтылган. Бөрүбаев суу сактагычты эки тарап тең көзөмөлдөп башкара турганын айтып, эл суу сактагычка малын сугарып, ал жерден балык кармай ала тургандыгын баса белгилеген. Суу сактагычка Кара дарыя, Тар, Каракулжа дарыялары келип куят. Объектинин жалпы аянты 4400 гектар. Ал эми көлөмү 1900 куб чакырымды түзөт. Мындан саналуу күндөр мурда Кемпир-Абад темасы кайрадан коомчулуктун кызуу талкуусунда калды. 2022-жылдын 26 сентябрында Бишкекке Өзбекстандан премьер-министри Абдулла Арипов келип, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев экөө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдердин долбоорун макулдашуу боюнча процедураны баштоого мүмкүндүк берген протоколго кол коюшту. Анда Ташиев Кыргыз-Өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин жыйынтыктоо боюнча тарыхый миссия болгонун белгилеп, делимитациялоо процесси аяктаганы айткан. Кийинчерээк министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстан менен чек ара маселеси сүйлөшүү жолу менен чечилгенин билдирген. Учурда коомчулуктун кызуу талкуусуна айланып жаткан Кемпир-Абад маселеси боюнча Өзбек тарап менен Кыргыз тараптын биринчи этаптык макулдашуулары аяктаганы белгилүү болду. Андан соң Кемпир-Абад боюнча чечилген маселени Жогорку Кеңештин комитети дагы колдоого алды. Бирок бир катар депутаттар кол койгондон баш тартты. Кандай болосун Кемпир-Абад маселеси эми эки президенттин колу коюлгандан кийин гана парламенттер ратификациялангандан кийин бир жаңсыл чечилет. Учурда Кемпир-Абад боюнча маалыматы барлар деле, жоктор деле Кемпир-Абад кантип кайсыл учурда Өзбекстанга берилип, анан кандай чечимдер кабыл алынган, тарых боюнча маалыматтары жоктор деле бул теманын үстүндө талкуу жүргүзүүнү адатка айландырып алышты. Жада калса Кемпир-Абад берилбесин деген маселе менен бир катар коомдук ишмерлер, анын ичинде оппозиция өкүлдөрү Кемпир-Абадтын жээгинде атайын курултай өткөрүп, Кемпир-Абадты коргоо комитети дагы түзүлдү. Эми кандай маселе болбосун, эки президент кол койгондон кийин гана парламент ратификацияласа аталган маселеге чекит коюлат. Сиздер Автор ТВ медиасын көрдүңүздөр. Ушул жана башка маалыматтарды биздин Автор ТВ Chekit.com сайтынан жана дагы биздин социалдык баракчалардан таанышсаңыздар болот. Биздин каналга катталууну унутпаңыз.